кала аймагын жашылдандыруу жана бак дарактарды багуу Бишкек шаарынын мэриясынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бишкек шаары боюнча бак дарактардын жалпы аянты 4887 гектарды түзөт. Анын 830 гектардан ашыгы Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын тейлөөсүндө. Анын ичинде 12 сейил бак, 160 көчө, 50 гүл бакча жана 2 бульвар бар. Бишкек шаарынын жашыл көрүнүшүн жана экологиялык жагдайын жакшыртуу максатында 2022-жылы Бишкек Жашыл Чарба ишканасы тарабынан жазы жалбырактуу, ийне жалбырактуу бак дарактар, ошондой эле бадалдардын ар кандай түрлөрү жана бадал тосмолор отургузулду. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Жашыл Мурас улуттук компаниясы Бишкек шаарында 2022 жылдын апрелинде башталган. Акциянын алкагында шаар тургундары тарабынан Бишкек шаарында бак дарактардын 5000ден ашык көчөтүн, 10.000ден ашык бадал тосмолорун отургузушту. Көчөттөр Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын питомнигинен жана башка менчиктин ар кандай түрүндөгү питомник чарбаларынан алынды. Шаарды суу менен камсыздоо үчүн Бишкек Жашыл Чарба ишканасы 22 жылдын февралында Аламедин райондук суу чарба башкармалыгы менен келишим түзгөн. Бишкек шаарында суу чарба субъекттерин өнүктүрүү жана натыйжалуу башкаруу, сууга суусу менен камсыздоо системасын жакшыртуу максатында Бишкек суу чарба муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Ишкана түзүлгөн күндөн тартып магистралдык каналдарды тазалоо, коллектордук дренаждык тармактарды тазалоо жумуштарын аткарууда. Сырткы жарыктандыруу. Бишкек жарык ишканасы 22 жылы шаардын көчөлөрүндө жана шаардын конуштарында жалпы жанынан 10.531 жарык диоддуу чырактарды орнотту. Ошондой эле тышкы жарыктандыруунун лампаларын алмаштырып, электр өткөргүч линияларын улап, оңдоо жана ревизия жумуштарын жүргүздү. Ошону менен катар тышкы жарыктандыруу тармагында авариялык кырдаалдарды жоюп, шаардын тургундарынын арыздары боюнча иштерди аткарды. Лифт чарбасы. Пилоттук долбоорду ишке ашыруунун алкагында Бишкек шаар лифт ишканасы Кыргыз Унаа курулуш жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда пайызсыз жана күрөөлүү камсыздоочу 3 жылдын ичинде этап боюнча төлөө шартында 100 лифт алууга келишим түзгөн. Келишимдин шарттарына ылайык 2022 жылдын декабрында 20 лифт алынды.